8 bölüm. 7 ayda Ысрайыл уулдары өз шаарларында жашап турушканда, бүтел бир кишидей суу дарбазасынын алдындагы аянтка чогулду да, китеп көчүргүч Эзрага Теңирдин Ысрайылга осуят кылган Мусанын мыйзам китебин алып кел деди. Ыйык кызмат кылуучу Эзра китепти 7 айдын 1-күнү жамааттын, эркектер менен аялдардын жана мыйзамды түшүн алгандардын алдына алып келди. Анан ал андан суу дарбазасынын алдындагы аянтта таң сүргөндөн чак түшкө чейин эркектер менен аялдарга жана аны түшүн алган адамдарга окуп берди. Элдин баардыгы мыйзам китебин кунт коюп угушту. Окутуучу Эзра атайы жасалган жыгач секичеде турду. Анын жанында оң кол тарабында Матития менен Шема, Аная менен Ури, Хилкия менен Маасея, ал эми сол кол тарабында Педая менен Мишаил, Малкия менен Хашум, Хашбадана менен Захария жана Мешулам турду. Эзра китепти бүт элдин көз алдында ачты. Анткени ал бардык элден бийик турган. Ал китепти ачканда бүт эл ордунан турду. Анан Эзра улуу Кудай Теңирди даңктады. Бүт эл колдорун көтөрүп, «Омин, омин» деп жерге жете ийилип Теңирге табынышты. Жешуя, Бани, Шейребия, Жамин, Акуб, Шаптай, Одия, Маасея, Келита, Азария, Жозабат, Ханан, Пелая жана лебилер ошол жерде турган элге мыйзамды түшүндүрүп жатышты. Алар китептеги Кудайдын мыйзамдарын элге так окуп, түшүндүрүп берип жатышты. Алар окуганды эл түшүнүп жатты. Ошондо Тиршапа Некемия, китеп көчүргүч Эзра, ыйык кызмат кылуучу элди окутуп жаткан лебилер бүт элге: «Бул күн Кудай Теңирге арналган ыйык күн, кайгырбагыла да ыйлабагыла» дешти. Анткени эл мыйзам сөздөрүн угуп жатканда ыйлап турушкан эле. Некемия аларга: «Баргыла, тамактын майлуусунан жеп, ичимдиктин таттуусунан ичкиле, эч нерсе даярдабагандар менен бөлүшкүлө. Анткени бул күн Теңирибизге арналган ыйык күн. Кайгырбагыла, анткени Теңирдин алдында кубануу силерге күч болот» деди. Лебилер да: «Сабыр кылгыла, бул күн ыйык күн, капа болбогула» деп бүт элди сооротуп жүрүштү. Ошондо бүт эл барып, ичип жеп, эч нерсе даярдабагандар менен да бөлүшүп, өз көңүлдөрүн көтөрүп, салтанат менен майрамдашты. Анткени аларга айтылган сөздөрдү терең түшүнүштү. Эртеси уруу башчылар, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер мыйзам сөздөрүн түшүндүрүп берсин деп бүт элдин атынан китеп көчүргүч Эзрага келишти. Алар Теңирдин Муса аркылуу берген мыйзам китебинен Ысрайыл уулдары 7 айда майрам күндөрү алачыктарда жашасын деп жазылган сөздөрдү табышты. Ошондуктан өздөрү жашаган баардык шаарларга жана Иерусалимге жар салышып, жазылган сөздөрдүн негизинде алачыктарды жасаш үчүн тоого баргыла да зайтун дарагынын, жапайы зайтун дарагынын, мирта дарагынын, курма пальмасынын жана жазы жалбырактуу дарактардын бутактарын кыйып келгиле дешти. Эл жабыла барып, бутактарды кыйып келди да ар ким өз турак жайынын үстүнө, өз короосуна, Кудайдын үйүнө, суу дарбазасынын алдындагы аянтка жана Эпрайым дарбазасынын алдындагы аянтка алачык жасашты. Туткундан кайрылып келген бүткүл жамаат алачык жасап, ошол алачыктарда жашап турушту. Нундун уулу Жашиянын күндөрүнөн ушул күнгө чейин Ысрайыл уулдары мындай кылышкан эмес. Бул зор кубаныч болду. Кудайдын мыйзам китебин күн сайын 1-күндөн акыркы күнгө чейин окуп жатышты. 7 күн майрамдашты. 8-күнү мыйзамга ылайык майрамдык жыйналыш болду.